ошол сиздин ишмердүүлүгүңүз жөнүндө кененирээк маалымдайлы. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер биз менен 1715 кыска номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздарды узатыңыздар. Ошондой эле биздин 50806 телефонубуздагы иштеп жаткан учуру коңгуроо кылып, бире турган суроолоруңуздарды албетте узатканга шашылыңыздар. Сиздин ушул бүгүнкү күндө баягы дару чөптөр менен дарылап жүрөт деп угуп калабыз. Мына ушул дарылоо ыкмаңыздын өзгөчөлүгү жөнүндө айта кетсеңиз. Жарайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, менин бул Баткен каласына же Баткен областына келгеним себеби, мен бир 30 жылдан ашык жаратылышта дары дармек жасоого эмне заттар бар. Ушулардын бардыгын изилдеп, текшерип, ошол жаратылышта болгон байлыктардын баарынан дары дармектер жасайм да. Адатта ошо көрөрмандар ойлойт да, бул жалаң эле чөптөр менен иштейт экен деп. Жаратылышта болсо чөптөр бар, тамырлар бар, мөмө жемиштер бар, гүлдөр бар, андан башка бүтүндөй жаратылышта болгон минерал суулар, булактын суусу, жана баткактар, ушуга окшогон көптөгөн заттар бар да. Мен ошолордун бардыгынан мына 30 жылдан бери бардык Кыргызстанда болгон байлыктардын баарын изилдеп, бир өзүмдүн жардамчыларым менен, шакирттерим менен бир 100дөн ашык дары дармек десе да болот. Же болбосо жанагы биостимулятор, адаптоген деп койсо да болот. Биологиялык активдүү заттарда булардын бир касиети адамдын иммунитетин же дараметин деп кыргызча айтсак, адамдын дараметин, күчүн жогорулото турган заттарда. Мына ошолордон бир 100дөн ашык дары дармектерди жараттык. Ошонун бир 20дай эмесин Баткенге ала келдик. Эми көрөрмандарды, угармандарды кызыктырганы, бул академик кандай ооруларды карайт экен, кандай оорулар дарылайт дегенде, мен өмүр кайдан баштап абышка кемпирге чейин бардык эле аял аракеттебей бардыгын эле көрө берем. Анан кийин мисалы үчүн мага жанагыдай жөнөкөй эле бир эттин оорусу же ашказандын же ичегинин оорусу анча деле кызыктырбайт. Мени кызыктырганы ушу көптөгөн сыркоолор бар. Көп жылдан бери дарыланып жардам ала албай жүргөн адамдар бар. Кайсы борборлорго барып, кайсы жакка чейин изилденип, диагнозу такталбаган адамдар бар. Мына мага ошондой бир же болбосо азыркы медицинанын алы жетпей, ошого жардам ала албай жүргөн ушундай адамдар мени өтө кызыктырат да. Ошон үчүн мен бүгүн абдан жакшы күн болуп турат. Себеби эртең менен Баткен областынын медсевети болду. Алар ошол жылдын жыйынтыктап ошондой жыйналыш болду. Мен ошондо дагы өзүмдүн бир жанагы адамдын курттары жөнүндө тартылган тасма бар эле. Ошону көрсөтүп, ошо кесиптештериме ошо курт жөнүндө кененирээк маалымат бердим да. Себеби азыркы заманда дүйнө боюнча бир 55-65% адамдарда бирден бир 5ке чейинки түрлүү курттар кезигет да. Ал эми курттарды жылда эле бая профилактика кылып жана таблетка берип курттардан арылабыз деп иштеп аткан биздин медиктердин аракеттери текке кетип атат да. Себеби ал таблеткалар 1-2 куртка таасир берсе, дагы бир 2-3 ошо бойдон калып калат. Негизинен эл баягы куртка таланган бойдон калып калат да. Ошого байланыштуу биз бир 2 жылдан мурда, 2 жыл мурун бир таш чайнар деген өтө күчтүү чөптөрдүн курамынан бир дары чыгардык эле. Эми ал дарыга мына 2 жылдан бери
Жалал-Абад, Ош, Нарын областарында көптөгөн адамдарды дарыладык. Натыйжасы абдан жакшы десек болот. Эми көрөрмандарга мен көрсөтүп коеюн. Мынагы Таш-Чайнар деген дары мисалы үчүн 1 литр. Ушу 1 литри 10 жаштан жогорку адамдарга жетет. Колдонмосу 50 граммдан 3 маал тамактан кийин иче берет. Ошо 7 күндүн ичинде курттан арылат деп койсок болот да. Бунун курамында эмне бар? Курамында жалаң чөптөрдөн жасалган дары-дармектер да. Анан кийин 9 жаштан 1 жашка чейинки балдарга жарым литр беребиз да. Ошентип Баткен жергесинде ушу курттан арылсак деген бир чоң программа бар. Анан башка жана айтпадымбы? Аякпай жүргөн кыйын онкологиялык оорулар бар. Өзүңөр жакшы билесиңер, акыркы убактарда онкология да абдан жашарып кетти. Жап-жаш эле кыздардын эмчегинде жанагы эт өсүп кетет, мастопатия деп. Болбосо жатынында жана миома, фибромиома, киста дегендер көбөйүп кетти. Мына ушулардын бардыгын менин кесиптештерим, жолдош хирургдар же онкологдор көрүп эле эмчегин алып таштайт, же жатынын алып таштайт. Муну мен абдан туура эмес деп эсептейм да. Ошол эле мастопатияны же болбосо жана миома, фибромиоманы биз дары менен дарылап кайтарып атабыз да. Результаты абдан жакшы. Жана мен бүгүн өзүмдүн бүт немелеримди таратып бердим. Ошо дарыланган адамдардын пикирлери, ошолордун баарын жыйынтыгын бүгүн кесиптештериме баарына таратып көрсөтүп бердим да. Мына көрсө, рактан деле жакшы болгон кишилер көп экен деп ошолордун баарын таратып бердим. Анан башка азыр оорулардын тынчын алган, анан бир жагы коркуткан маселе бул жанагы гепатиттер. Ошонун түрлөрү, жанагы А, Б, С, Д деген формалары. Эми бул жөнүндө айтып коюш керек да. Кей кезде ушул биз медиктер дагы аша чаап кетебиз да. Мына гепатит С деген абдан жаман оору, аякпаган оору, бул жанагы ВИЧ инфекция катары эсептелет деген ушундай пикир бар да. Ошол пикирден алысыраак болуш үчүн мен бир 3 гепатит С-ны тандап алып, дарылап, 12 жыл, 10 жыл, 9 жыл ооруп жүргөндөр. Андан кийин ошо кайы мамлекеттен жанагы интерферон деген ошо вируска каршы колдонгон дарылар бар. Абдан кымбат дарылар да. Ошолорду колдонуп жүргөн адамдар баары бир жакшы болбогондон кийин мен ошол гепатиттерге бир схема чыгарып койгом да. Ошо бир 4 же 5 дары менен дарылайм, 1 ай, 1,5 ай. Тиги берки кымбат дарыларга караганда эң эле арзанга турат да ооруларга. Дагы бир абдан баса айтып кете турган нерсе, мынагу элибизде бөйрөк оорулары абдан көп да. Анан бөйрөк иштебей калганда жанагы азоттор көбөйүп кетет, креатинин деген маселе. Ошол эгерде 500ден ашып анан өсө баштаса, айласыздан жанагы гемодиализге барат да, искусственный гемодиализ. Мен болсо ошого каработо, сарбент каработо деген дары чыгарып койгом. Ошону менен эле бөйрөгүн баарын тазалап, функциясын жакшыртып, жана креатинини төмөндөткөн мүмкүнчүлүк таптык да. Азыр сөзүңүзгө аралжы, бизде коңгуроо келип калыптыр. Көрөрмандарды кабыл алуу, саламатсызбы? Азыркы эле сиздин көрсөткөн ушул Таш-Чайнар чоң кишилерге мына бөтөлкө 1000 сом турат. Ал балдарга болсо 500 грамм жарым литр 500 сом турат. Дагы сурооңуз барбы? Катуураак сүйлөсөңүз, бизге угулбай калды.
Биз сизге телефон номерин албетте эфирден сырткары берели. Бул жак менен байланышып, өзүңүздүн ошол кайсы ооруга кандай дарылар керектелет, албетте неметесиз. Болбосо бул жакта азыр сиздин дарегиңизди айтып койсоңуз дагы болот. Кайсыл жерде турасыздар, кайсыл жерде карап жатасыздар? Мына биз бир 4 күндөн бери Кадамжайда жанагы Сурма комбинатынын гостиницасында кабылдап, ошол жерде иштедик. Буйруса жума күнү кечинде Баткенге келебиз. Дарегибиз мен азыр эле көрүп келдик эле, адресин албатында иши кылып, жума күндөн ишемби күндөн баштап Баткендик туугандарды көрө баштайбыз. Адреси жакын эле ушу центрде, дагы кошумча айтып коебуз. Силерге айтып койсок, албетте биздин телефон аркылуу байланышып, толугураак маалымат таба аласыздар. Ал эми биздин кийинки көрүүчүбүз чыкканга чейин маегибизди уланта берели, Ошол баягы ооруган оорулуулар келгенде, алардын оорусун, баягы диагнозун кандай аныктайсыздар жана кантип дарылайсыздар? Бул диагнозду аныктоо боюнча мен 40 жыл терапевт болуп иштеген адаммын да. Ошо 40 жылдын ичинде мен карап туруп эле өңүнөн, басканынан, жүрген турганынан тиги ар бир оорунун бир кичинекей белгилери болот да. Ошо белгилерине карап туруп эле диагноз коюп коем. Анан башка мен тамыр кармайм, кадимкидей эле угуп, тыңшап, ченеп керектүү нерселерин ошондой диагноз кое берем да. Анан мен диагноз койгондон кийин, эгерде мындай кичине туура болдубу, туура эмеспи деп ойлосо, кайсы лабораторияга барып да текшертип келе берсе болот да. Эгерде ишенбесе. Ал эми дарылоо убактысы албетте оорунун абалына жараша болот эмеспи? Бирок ошентсе дагы орто эсеп менен 1 айдын ичинде кандай оору болсо дагы биз эмете беребиз да. 1 ай, 1,5 айдын ичинде бардык эле нерседе эме болот. Ошондо 1 айдын ичинде атайын сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болот да, Болот. Бизде кийинки теле көрүүчүбүз байланышка чыккан экен, саламатсызбы? Бир аз катуураак сүйлөйсүз, кандай сурооңуз бар? Демек, жаш балдардын сарыгы деп атат, сарыгы. Мындай да, ошол сарыкты гепатит деп коет да, кыргыздар болсо кара сарык деп коет. Мен жана айтпадымбы, гепатиттин түрлөрүнө бир 4 же 5 түрлүү дары чыгарып койгонбуз. Ал каработо, тянь-шань мөрөгү, жаңгактын майы, анан жанагы вирустарга каршы флактуцин деген ошол вирустарды өлтүрө турган дары чыгарганбыз. Балдарды көрүп, диагнозун тактагандан кийин ошону дарылай беребиз да. Анда биз болсо кайрадан уланта берели. Ушул дарылоо жөнүндө дагы айтып өттүңүз. Муногу гепатитти сурап калбадыбы? Толугураак айтыңыз. Гепатит, чоң гепатиттер балдарбы, чоңдорбу бардыгын эле окшош да. Анан ошого каршы карата көптөгөн эле анализдерди жасай берет да. Мен ушу ооруган кишилерге айтат элем, мындай өзүнүн ички сезими боюнча 2 маселеге токтош керек деп. Гепатит менен ооругандар күнү бою бир мезгилде аябай шалдырап, алы кетип жаткысы келет. Муну жакшы симптом деп айтууга болбойт да. Себеби активный гепатит болуп атат, ошон үчүн жана алсырап эс алгысы келет. Бул бир маселе. Экинчи маселе, бул оорду текшергенде кокустан бир диетаны бузуп, анан кийин майлуураак тамак жеп койсо, ошондо кечке чейин сиңбей кара көңүл болуп, көңүл айланып жүрө берет. Мына ушу 2 маселеге балдарбы, чоң кишилерби ушу 2 маселеге көңүл бөлүш керек да. Анан жанагы анализдерден көп анализдин кереги жок. Билирубин, аспарагиновая, аланиловая трансаминаза, анан тимол. 4 эле эмени карап коюш керек. Көп анализдин кереги жок да гепатиттерге. Азыр бизде дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен, саламатсызбы?
Ардактуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Ага. Мен суроого түшүндүм мындай да. Мен бүгүн эле эмес, көптөн бери кайталап келатам. Жанагы аллергия болгон адамдар, анан жанагы теринин бүтүндөй оорулары, дерматитпи, фотодерматитпи, же экземабы, псориаз, витилиго, ушулардын бардыгынын башаты адамдын ичинде курт болот да. Ошол курттардан арылмайынча тери ооруларын дарылагандын эч кандай кажаты жок. Себеби жыйынтык чыкпайт да. Ошон үчүн жаңкы мен санап өткөн тери ооруларынын бардыгына чоң киши болсо ушул 1 литр таш чайнарды ичиш керек. Курттан кутулуш үчүн балдар болсо 500 грамм дарыдан бериш керек. 7 күн дарылап алып, анан кийин теринин ооруларына дарылаганга киришсек болот да. Ошондо натыйжа болот. Биз ошону жасап атабыз азыр. Ал эми бул кичинекей дарыларыңыз жөнүндө айтыңыз. Анан дагы бир жанагы маселенин